Чүй айылынын Султан Ибраимов атындагы номер 2 орто мектебинин мамлекеттик тил мугалими Асанкожоева Бурул. Окуу орус тилинде жүргүзүлгөн мектептердин 3-класстары үчүн мамлекеттик тил сабагы. Жагымдуу маанай. Ар дайым ачык асман болсун, билимиң терең болсун. Сабактын темасы Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү. Сабактын максаты Кыргыз элинин кол өнөрчүлүгү жөнүндө терең билим алышат. Кыргыздардын кол өнөрчүлүгү уникалдуу нерсе экендигин баамдап түшүнүшөт. Кол өнөрчүлүктү үйрөнүүгө көнүгөсүңөр жана аны кадырлаганга тарбияланасыңар. Кол өнөрчүлүк. Кыргыз элинин көркөм кол өнөрчүлүгү кыргыз элдик ооздары жыгачтан, чийден, кийизден, булгарыдан, металлдан жасалган кооз буюмдарын, өрмө жана сайма жагынан чоң мурастарын калтырышкан. Кыргыз эли өзүнүн жашоо тиричилигинде кийизден жасалган буюмдарды кеңири колдонгон. Кийизден ар кандай кийим-кечектерди, төшөнчүлөрдү, ала кийиз шырдактарды жана башка буюмдарды жасашкан. Ала кийиз шырдактарды зор чеберчиликте оймо чиймелер менен көркөмдөп кооздоп жасашкан. Кол өнөрчүлүктүн кайсы гана түрүн албайлы, бардыгы тең таланттуулук, укмуштуудай көп түрдүүлүктүү мүнөздүү. Алар элдин ой тилегин, тарыхынын жана маданиятынын үлгүсү. Кана балдар, анда диалог менен иштейбиз. Кубаныч, сен кол өнөрчүлүк дегенди билесиңби? Ооба, бул адамдын колунан жаралган буюм. Кыргыздардын кандай кол өнөрчүлүгүн билесиң? Боз үй, шырдак, туш кийиз, камчыларын боз үй жөнүндө окугам. Сен көп нерсени билет экенсиң. Мага боз үй жөнүндө айтып берчи. Мен аны жакшы билбейм. Болуптур, айтып берейин. Кана балдар, азыр жаңы сөздөр менен иштейбиз. Баарыбыз тең менин артыман кайталайсыңар. Турак жай. Турак жай. Көчүрүп жүрүү. Көчүрүп жүрүү. Ыңгайлуу. Ыңгайлуу. Боочу. Боочу. Кийиз. Кийиз. Азаматсыңар балдар. Кана балдар, азыр мен силерге табышмак айтам. Силер табышмактын жандырмагын табасыңар. Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым. Бул эмне? Жерге бекем түптөдүм, кийиз менен каптадым. Бул эмне? Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Бул боз үй. Азаматсыңар.
Ана балдар, азыр биз боз үй деген текстти окуйбуз. Боз үй кыргыздардын турак жайы. Ал көчүп жүрүүгө абдан жакшы. Боз үй жыгачтан, кийизден жасалат. Ал абдан ыңгайлуу. Кышында жылуу, жайында салкын. Таятамдын сонун боз үйү бар. Баарыбыз тең өз алдыбызча окуйбуз. Ана балдар, баарыбыз окудукпу? Азаматсыңар. Анда эмесе суроого жооп беребиз. Боз үй деген эмне? Ал эмнеден жасалат? Ал кандай? Кана балдар, ойлонобуз, суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар балдар. Баарыңар тең суроолорго туура жооп бердиңер. Кана жоопторун окуйбуз. Боз үй кыргыздардын турак жайы. Жыгач, кийиз, чий, боочудан жасалат. Кышында жылуу, жайында салкын. Азаматсыңар балдар. Ана балдар. Анда биз ушу кол өнөрчүлүк боюнча ыр табышмакты кимдер билесиңер? Айтып көргүлөчү балдар. İçinde içegisi dışında bu komuz. Attan büyük, itten japız. Bu Азаматсың Нур кыз. Жакшы табышмакты билет экенсиң. Биздин ушул боз үйдүн төбөсүндө көзү бар. Манас бабам баштаган. Түбөмбөгөн сөзү бар. Көчүп конуп жүргөнгө жеңил, эптүү, ыңгайлуу болсун үчүн бабалар ойлоп тапкан турбайбы? Азаматсың Бурул. Боз үй жөнүндө жакшы билет экенсиң. Табышмак жыланга окшош сойлобойт, колго тынбай ойдолойт. Андан катуу сезденип, атын катуу жорголойт. Бул камчы. Экинчи табышмак. Желими жок, мыгы жок. Чебер уста жасаган. Ал кандай жай, 4 мезгил ата бабаң жашаган. Айкерим. Азаматсың. Жакшы табышмакты билет экенсиң. Чоң рахмат силерге. Кана балдар, бүгүнкү сабакта биз эмнени билдик? Кыргыздардын кол өнөрчүлүгүн, табышмак ырларды айттык. Боз үй кыргыздардын турак жайы экенин билдик. Боз үй жыгачтан, кийизден жасаларын билдик. Кана балдар, баарыбыз күндөлүгүбүздү ачып, үй тапшырманы жазабыз. Үйгө 3-күнүгө жазып келесиңер. Саламатта калгыла балдар.